Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз жана англис тилин жалпак тил менен жөнөкөйлөтүп түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бүгүн сиздер менен have got'тун суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө кененирээк кеп кылалы. Мурунку сабагыбызда to have'дин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. To have менен have got'тун суроолуу сүйлөмдөгү колдонулуштары таптакыр окшобойт. Эгерде сүйлөмдө have got колдонулса, анда суроолуу сүйлөмдө subject менен have'дин орду алмашат. Суроолуу сүйлөмдө have сүйлөмдүн башына өтүп кетет. Мисалы, you have got a friend. You have got a friend. Сиздин досуңуз бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдө have you got a friend? Have you got a friend? Сиздин досуңуз барбы? Суроолуу сүйлөмдө subject менен have'дин орду алмашып жатат. Сүйлөмдө he, she, it болсо, анда жөнөкөй сүйлөмдө have эмес, has колдонулат. Демек, суроолуу сүйлөмдө да has менен суроо берилет. Мисалы, he has got a grandpa. He has got a grandpa. Анын чоң атасы бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдө has he got a grandpa? Has he got a grandpa? Анын чоң атасы барбы? Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. I have got two brothers. I have got two brothers. Менин эки агам бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдө have I got two brothers? Have I got two brothers? Менин эки агам барбы? Суроолуу сүйлөмдө subject менен have'дин орду алмашып жатат. You have got a grandma. You have got a grandma. Сиздин чоң энеңиз бар. Суроолуу сүйлөмдө have you got a grandma? Have you got a grandma? Сиздин чоң энеңиз барбы? We have got parents. We have got parents. Биздин ата-энебиз бар. Суроолуу сүйлөмдө have we got parents? Have we got parents? Биздин ата-энебиз барбы? You have got grandparents. You have got grandparents. Сиздердин чоң ата, чоң энеңиздер бар. Суроолуу сүйлөмдө have you got grandparents? Have you got grandparents? Сиздердин чоң ата, чоң энеңиздер барбы? They have got sisters. They have got sisters. Алардын эжелери бар. Суроолуу сүйлөмдө have they got sisters? Have they got sisters? Алардын эжелери барбы? He has got a son. He has got a son. Анын уулу бар. He, she, it'те have эмес, has колдонулат. Ал эми суроо бергенде дагы has менен суроо беребиз. Суроолуу сүйлөмдө has he got a son? Has he got a son? Анын уулу барбы? She has got a daughter. She has got a daughter. Анын кызы бар. Суроолуу сүйлөмдө has she got a daughter? Has she got a daughter? Анын кызы барбы? It has got a puppy. It has got a puppy. Анын күчүгү бар. Суроолуу сүйлөмдө has it got a puppy? Has it got a puppy? Анын күчүгү барбы? Достор, келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Look at this picture. Бул сүрөттү карайбыз. What do you see from this picture? Бул сүрөттөн эмнени көрүп жатасыз? Оюнчуктар жана балдар. Алардын оюнчуктары бар. Алардын оюнчуктары бар деп кантип айтабыз? They have got toys. They have got toys. Алардын оюнчуктары бар. Алардын оюнчуктары барбы деп кантип суроо беребиз? Эгерде сүйлөмдө have got колдонулса, суроолуу сүйлөмдө have менен subject'ин орду алмашат.
Have they got toys? Have they got toys? Алардын оюнчуктары барбы? Кийинки сүрөт. Анын күчүгү бар. Анын күчүгү бар деп кантип айтабыз? It has got a puppy. It has got a puppy. Анын күчүгү бар. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Has it got a puppy? Has it got a puppy? Анын күчүгү барбы? Кийинки сүрөт. Мугалимдин телефону бар. Мугалимдин телефону бар деп кантип айтабыз? The teacher has got a phone. The teacher has got a phone. Жөнөкөй сүйлөмдө жекелик санда үчүнчү жакта he, she, it менен have эмес has колдонулат. Ал эми суроолуу сүйлөмдө has менен суроо берилет. Демек, has the teacher got a phone? Has the teacher got a phone? Мугалимдин телефону барбы? Бул биздин экинчи тапшырмабыз. Сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. We have got two sons. We have got two sons. Биздин эки уулубуз бар. Суроолуу сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар, эгер сүйлөмдө have got колдонулса, анда subject менен have'дин орду алмашат. Have we got two sons? Have we got two sons? Биздин эки уулубуз барбы? My sons have got toy cars. My sons have got toy cars. Менин балдарымдын оюнчук машиналары бар. Суроолуу сүйлөмдө Have my sons got toy cars? Have my sons got toy cars? I have got many books. I have got many books. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Have I got many books? Have I got many books? Менин көп китептерим барбы? You have got a neighbor. You have got a neighbor. Сиздин кошунаңыз бар. Суроолуу сүйлөмдө Have you got a neighbor? Have you got a neighbor? Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.